Окуучулар үчүн эскертме. Урматтуу окуучу, 2025-жылы өлкөбүздүн 15 жаштагы окуучулары эл аралык баалоо программасынын PISA кезектеги раундуна катышат. Изилдөө 20 жылдан ашык убакыттан бери өткөрүлүп, аталган программага дүйнөнүн 90дон ашуун мамлекети катышат. Бул изилдөөгө катышуу менен сен өзүңдүн мектебиңдин жыйынтыгын дүйнөнүн башка мектептеринин жыйынтыктары менен салыштырсаң болот. Изилдөө 2 бөлүктөн турат. Алар тестирлөө жана сурамжылоо. Тестирлөөгө 2 саат, сурамжылоого 30 мүнөт убакыт бөлүнүп, ал компьютер аркылуу ишке ашырылат. Эгерде сен мектебиңдин натыйжалары жакшы болушун кааласаң, анда мүмкүн болушунча көп тапшырмаларды аткарып, анкетадагы берилген бардык суроолорго жооп берүүгө аракет кылышың керек. Суроолор жөнөкөй эле. Мисалы, мектепке, окууга болгон мамиле, келечек пландарың, мектепте болуп жаткан иш-чаралар жана башка. Балким сен бул изилдөөгө катышып калышың мүмкүн. Изилдөөнү Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар улуттук борбору жүргүзөт. Бул өзгөчө изилдөө. Ал билимди көзөмөлдөбөйт. Сага конкреттүү бир кырдаал сунушталат. Сен эне тили, математика жана табигый илимий предметтери боюнча алган билимиңе таянуу менен маселени чечүүң талап кылынат. Бирок сен билген нерсени оозеки айтып берүүнүн кажети жок. Болгону билимиңди колдонуу керек. Балким сен үчүн бул адаттан тыш болушу мүмкүн. Адатта мектеп окуучунун предметтик билимди кантип өздөштүрүп жатканы дайыма көзөмөлдөнүп турат. Тилекке каршы окуучулар алган билимин иш жүзүндө кантип колдонуу керектигин түшүнүшөбү же жокпу, ар дайым эле баалана бербейт. Мисалы, кыскартылган көбөйтүү формулаларын жаттап, бирок мобилдик тарифтин пайдалуулугун баалай албай калышың мүмкүн. Сөз түркүмдөрүн жана сүйлөм мүчөлөрүн билип, бирок тексттин мазмунун, анда берилген маалыматка ишенүүгө болобу же жокпу аңдай албай калышың ыктымал. Климаттык зоналарды билип, бирок климаттын экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө кандай таасир этерин түшүнбөй калууга болот. Тапшырмалардын баяндалышы же формулировкасы жана түзүлүшү күтүүсүз болушу да ыктымал. Мындан улам биз мурдагы изилдөөдөгү мисалдар менен таанышып, аларды аткарууга аракет кылууну сунуштайбыз. Изилдөөнүн жүрүшүндө бардык көнүгүүлөр электрондук түрдө аткарылышы керектигин эстен чыгарбашың зарыл. Тапшырмалардын үлгүлөрү менен иштөө сага изилдөөнү жакшы өтүүгө жардам берет. 3 багыт боюнча ушул сыяктуу тапшырмалардын бир нече үлгүсү ENSOCOID Check-it KG сайтында келтирилген. Ошондой эле сен тапшырмалардын башка үлгүлөрү менен таанышсаң болот. ENSOCOID Check-it KG. Бул тапшырмалар PISA тапшырмаларынын үлгүсүнүн негизинде түзүлгөн. Демек сен расмий түрдө гана эмес, бош убактыңда, үйдө, компьютердик класстарда тесттен өтсөң болот.